Бакендеги Кулумду заставасынын башчысы пара менен кармалды. Анжиян трассасында Кыргызстандык айдоочу жолдун четинде бараткан 10 жана 3 жаштагы кыздарды коюп кетти. Андан 2 кыз менен айдоочу жеринде көз жумду. Ал эми Туркиядагы мейманканалардын биринде кыргызстандык сойкулар жашынган бөлмө табылды. Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүткербени Ош облусунун Ноокат районунда жана Жалал-Абад облусунда уланууда. Жарандык активисттер менен айрым партия мүчөлөрүнүн баарына каршы акциясы эмне максатты көздөйт? Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур телеканалынын жаңылыктары жана мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлүнө 40 000 сом мөлчөмүндөгү пара берип жаткан учурунда мамлекеттик чек ара кызматынын Кулумду заставасынын башчысы кармалды. Анда чек арачы кол астындагы аскерлер коңшу республика же ал жактан Кыргызстанга аткезчилик менен ташылган жүктү өткөргөнүнө көз жумду мамиле кылып берүүсү үчүн атайын кызматтын өкүлүнө акча сунуш кылган деп шектелүүдө. Аталган факты боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде иш козгоду. Айта кетсек, Кулумду бекети Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде Лелек районунун Кулумду айылынын түндүк тарабында жайгашкан. Булак-Паша Анжиян трассасында жүк ташуучу унаа менен кыргызстандык айдоочу жолдо бараткан 2 кызды коюп кеткен. Бул тууралуу Өзбекстандын ички иштер министрлигинин сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда окуя кечинде болгон. Кыргызстандык айдоочу рулду башкара албай калып, жолдун каршы тилкесине чыгып кеткен. Натыйжада жолдун четинде бараткан 10 жана 3 жаштагы кыздарды коюп, андан ары турак үйдү сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен 2 кыз менен айдоочу жеринде көз жумган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары уланууда. Туркияда Кыргызстан жана Молдовадан келген сойкулар жашынган бөлмө табылды. Маалыматка ылайык, Трабзон шаарынын полициясы сойкулук боюнча операция жүргүзүп жатып, мейманкананы текшерүүгө алган. Ал жерде жылыткычтын артында жашыруун бөлмө бар экени аныкталган. Полиция кызматкерлери мейманкана ээси рейд учурунда сойкуларды ошол бөлмөгө жашыра турганын билдирген. Текшерүү убагында бөлмөдөгү 3 аялдын 2 Кыргызстан жараны, бирөө молдовалык экени такталган. Сойкулар депортациялоо үчүн миграция кызматына жеткирилген. Ал эми мейманкана ээси камакка алынган. Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүткербени Ош облусунун Ноокат районуна жетти. Партияны Ибрагим Жунусов, Искендер Матраимов, Алишер Козуев баштаган талапкерлердин тобу ноокаттык шайлоочулар менен жолугушту. Анда саясий биримдиктин программасы өлкө ичиндеги бардык маселелерди камтып, аларды чечүү жолдору да каралганы айтылды. Алардын бири жогорку кеңештин депутаттарынын санын 2 эсеге кыскартып, мамлекеттик органдардагы бири-бирин кайталаган функцияларды жоюу. Мындай сунуш көпчүлүк шайлоочулардын көңүлүнө жагып, аталган партияны колдой тургандыктарын ачык айтышууда. Өлкөнүн башка көпчүлүк аймактары сыяктуу эле Ноокат районунда да чечилбеген социалдык маселелер арбын. Аймакта тышкы миграцияга байланышкан маселе да курч. Иш жоктугунан элдин көбү жакынкы чет өлкөлөргө иш издеп кеткен. Мекеним Кыргызстандын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгы үчүн ат салышып жаткан ишкер Акжол Жоомарт уулу жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздоо үчүн бир нече ири жана чакан тигүү цехтерин ачууну сунуш кылды. Анын айтымында мындай кадам сыртка агылып жаткан жумушчу күчтүн санын азайтууга өбөлгө болот. Кыргызстандын өнүгүүсүнө биз сөзсүз өндүрүш курушубуз керек. Азыркы суроодагы ушул кыргыз мамлекетин өнүктүрүү үчүн бир цех курайын деп атат. Биз качан өндүрүштү көбөйткөн болсок, кыргыз мамлекети сөзсүз өнүгөт. Сиздер үчүн кызмат кылабыз деп баратабыз. Алла бизге келечекте жакшы иштерди жасаганга бизди насип кылсын, жакшы иштерди кылалы биз.
Дагы бир талапкер Искендер Матраимов ноокаттыктарды партиянын алдыга койгон максаттары менен тааныштырды. Саясий биримдиктин программасы өлкө ичиндеги бардык маселелерди камтып, аларды чечүү жолдору да каралган. Мисалы, жогорку кеңеш депутаттарынын санын 2 эсеге кыскартып, мамлекеттик органдардагы бири-бирин кайталаган функцияларды жоюу зарыл. 120 депутат керекпи, керек эмеспи деген мен да коюп болдуруп, бирок мен ушу элдерге кошулуп, биздин партия эртең Кудай кааласа жеңишке жетип барсак, 120 депутаттын жарымы кыскартабыз деп биз силерге убада беребиз. Себеби бизге 60 депутат жетет экен. 60 депутат менен ушу кыргыз элине колунан келген жардамын, кыргыз мамлекети үчүн жардамын ушу 60 депутат бере берсин. Мамлекеттин өнүгүүсүндө түрткү боло турган тармактардын сап башында Айыл чарба тармагы турат. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы агрардык секторду өнүктүрүү сунуштарында эл алдына алып чыкты. Саясатчылар дыйкандарга өрөн себи учурунан тарта аны жыйнап сатууга чейин мамлекет колдоо көрсөтүп туруш керектигин белгилешти. Мекеним Кыргызстан партиясынын командасында бүт барды жакшы билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу жаштар чогулган. Команда энергиясы толуп турган, бардык жок дегенде мамлекеттик кызматта 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 40 жыл иштеген адистер менен топтолгонбуз командабыз. Ноокат районунун көпчүлүк тургундары алдыдагы шайлоодо кайсы партияга добуш берерин жашырышкан жок. Алар Мекеним Кыргызстан партиясында буга чейин эл үчүн ак кызматын өтөп келе жаткан талапкерлер чогулгандыгын белгилеп, шайлоодо дал ушул саясий биримдикти колдоорун билдиришти. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы. 4 октябрда 4 номерди тандаңыз. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын талапкер Жалал Абад облусунун эли менен жолугушту. Партия мүчөлөрүн жакындан көрүп, пикирин угууга келгендердин саны өсүп, талапкерлерди жылуу маанайда тосуп алышты. Алдыдагы өнөктүктө Жалал Абад эли Мекеним Кыргызстан саясий партиясын колдой тургандыктарын билдиришти. Мекеним Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке депутаттыкка аттангандарды Жалал Абад облусунун эли сүрөөн менен тосуп алышты. Ахматбек Келдибеков, Ибрагим Жунусов, Мирлан Бакиров баштаган талапкерлердин жолугушуу иш-чарасы мамлекеттик гимн менен башталды. Алгачкы сөз 5-чакырылыштын төрагасы Ахматбек Келдибековго берилди. Ал соңку жылдарда саясаттан алыстап кеткенин элге түшүндүрдү. Мындан тышкары Мекеним Кыргызстан партиясында татыктуу уул кыздар бар экендигин айтып, алдыда жасай турган жумуштар көп экенин баса белгиледи. Кудайым буйруса 4 октябрда боло турган шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында мамлекетчилдер, мамлекетти кандай көтөрүү, юристтер жана башка бардык тармактан таптаган биздин кандидаттар келатат. Мен ойлойм, депутат деген бул эң негизинен мамлекеттин келечегин ойлогон инсан болуш керек. Мыйзамды жазып, ошол мыйзамдын ар бир элдин катмарында иштешин камсыз кылган орган болуп эсептелиш керек. Алдыда өтө турган өнөктүктө Мекеним Кыргызстан партиясы ийгиликке жетишине шайлоочулар тилектеш жана колдой турганын билдиришти. Өз кесибинин мыктыларынан топтолгон партия эл үчүн жан үрүп, эртеңки келечек үчүн өлкөнү өнүктүрүүгө даяр экендигин жолугушууга келгендер белгилешти. Урматтуу мекендештерим, сиздер менен шайлоонун шарапаты менен жолугушуп отургандыктан чексиз кубанычтамын. Мен мекендештерим деген сөздү дайым колдонурдум. Бекерине эмес. Биринчиден, биздин партиябыздын аты Мекеним Кыргызстан. Экинчиден, мекендештер деп ар эле улуттун өкүлдөрү айта албайт бири-бирин. 4 октябрь күнү Мекеним Кыргызстанды колдоп коюуга баарыңарды чакырып кетем. Мекеним Кыргызстан партиясы Кудай буйруса парламенттик шайлоого барат. Бардык талапкерлер депутат болот деп тилек кылам. Насип буйруса эртеңки күнү шайлоодо дагы мына ушундай чогуу бар. Мекеним Кыргызстан партиясы чогуу колдоп,
чоң ийгиликтерге жетебиз деген ниетибиз бар. Сиздердин алдыңыздарда биздин жалпы элдин жүзү жарык болот. Буюрса. Алга Мекеним Кыргызстан партиясы сиздерге ак жол. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы жаңы түптөлгөндө карабастан алдыда жасай турган иш аракеттери, платформалары шайлоочулардын купулуна толуп келет. Аз убакыттын ичинде элдин жүрөгүнөн түнөк таап, учурда башка саясий партиялар менен тең чыга келген Мекеним Кыргызстан партиясы элдин ишенимен актоого толугу менен даяр. Жогорку кеңештин депутаты Илхом Мананов өзүн Мекеним Кыргызстан партиясынын шайлоо тизмесинен чыгаруу тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен макул эмес. Депутаттын өкүлүнүн маалыматына караганда, Мананов Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сотко бергенин жатат. Айта кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда Араванда үгүт маалындагы бушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрүлө Файзулаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган. Файзулаев биримдик, ал эми Мананов Мекеним Кыргызстан партияларынан талапкер болуп катталышкан. Ал эми жарандык активисттер жана айрым партия мүчөлөрү Бишкекте баарына каршы акциясын уюштуруп келишет. Анын катышуучулары 4 октябрдагы парламенттик шайлоо бир топ мыйзам бузуу менен коштолуп жатканын билдиришүүдө. Алар номер 2 форма деп аталган документ менен 5,5 миллионго жакын добуш берүүчүнүн шайлоо участкасын алмаштырууга, партияларды каттоодогу талаштарга, үгүт маалындагы эреже бузууга каршы экенин айтышты. Мындан тышкары алар шайлоо бюллетениндеги номер 17 бардыгына каршы графасын колдоого чакырышууда. Учурда шайлоого барбаган жана баарына каршы белгилеген жарандардын добуштары кайсы бир акчалуу же болбосо бийликтин партиясынын эсебине кошулабы же андай кылуу мүмкүн эмеспи деген суроо ар бир шайлоочуну ойлондурат. Жарандардын айрымдары шайлоону кайра өткөрүү чоң чыгым десе, кээ бирлери ал баары бир элдин акчасы, баарына каршы болгон туура деп эсептешет. Эми улам эле чыгым болуп эле неме кылган эмне кереги бар? Эми ал кайра неме кылса деле болот. Шайлоо кылса деле, бирок эми керек эмне андан көрө шайлообуз тынч өтүп эле мындай жакшынакай эле өтүп кетсе. Себеп дегенде мурунку шайланган депутаттар деле мына эл үчүн эч нерсе кыла алган жок эми. Бирок биз оюбуз ушу жаштар келсе, жаңы муундар келсе, ушу жаңы нерсеге көз караш жакшы болот эле деп ойлойм да. Мисалы азыр баары эле ошол ойдо болуп калды, бирок негизи элечи баардык партия эле 5 жылдан бери, канча жылдан бери эле эме болуп келиптыр. Мисалы жеп-жуптарлар болуп элечи. Эми мен эле эмесе азыр бир четим ой ошону окудуп да, баарына каршы дегенчи. Мен вообще деле эмеге шайлоого барбайм да. Эч кимге деле ишенбейм, азыр ишеничтүү заман болбой калды го. Билбейм. Баарына каршы деген тура эле го дейм. Мен өзүм барым деле келген жок, чын айтсам. Бирок эми ишеништем, что мен деле голасым бир нерсе чечип кетет деп. Баарына каршы кыймылынын билдирүүсүндө татыктуу эл өкүлдөрүн тандап алуу үчүн шайлоочуларга 5 жылда бир мүмкүнчүлүк келет. Аны колдон чыгарбай укуктарын пайдалануусу зарыл. Ал үчүн бул талапкерлердин баарын татыксыз деп кайрадан шайлоо өткөрүү керектигин айтышат. Ал эми 17 номерге ташталган добушту эч бир партия өз пайдасына иштете албайт деген ишенимде. 30 жылдан бери алдап келаткандардын эл жеңген болуп атпай, сындырып кое турган болот. Ошондуктан ар кандай эксперттерди чыгарып, тилекке каршы бизди дагы ККМБ, МВД баягы бизди катуу текшерип кысымга ала баштады, ачык эле. Баарына кандай мааниде баарына каршы берсе тияка кетет, кетпейт. Азыр мына 3,5 миллион шайлоочу болду, 3100 болчу. Ошого 400 000 кошуп салышты. Андан ашык бюллетень болбойт. Бир гана жолу ошо баарына каршы берсе эл утат. Анткени бая бөлүнүп кетет, башка кептерди айтып атпайбы? Ал жөн эле жомок кыргызча айткандачы. Коомдук ишмер Токтайым Үмөталиева да талапкер партиялардын баарына каршы. Анын билдирүүсүндө добуш берүү урналарынын тийиштүү сертификаттары жок. Анын үстүнө колдонуу мөөнөтү да өтүп кеткен. Ошол себептен шайлоонун таза өтүүсүнөн күмөнү чоң. Шайлоого чейин эле акчалуу бийликчил партиялардын өтүүсү чечилип калды деп эсептейт. Уже даярдалып койгон, баары даярдалып койгон. Урналарга да керектүү бюллетендер салынды, бүт баары даяр. Белгилүү канча партия кеткени да уже белгилүү болуп калды.
Эмне себептен ал белгилүү. Мына бир жумадан бери кыйкырып отуруп, урушуп отуруп. Мен мына ЦИКтен кагаздарды алдым. Эң кызык нерсеси, эң кызыктуу нерсеси. Мына Корея компаниясына сатып алып деп атат аппараттарды. Аппараттардын чет өлкөлүк компания, Корея, Япония, башка өлкөлөр сатканда, могу жерге жазат. Эмнени кошуп сатып бергени. Берде лицензиясы жок, программасы жок, параметрлери жок, тек паспорттары жок. Bir Miru System деген компания бизге сатып атыптыр. Ал документсиз bir аппарат иштеген, анан жана туура иштейт, жана толугу менен комплектация болгон аппарат деп айтыла албайт. Мыйзамга ылайык баарына каршы добуш берген жарандар көпчүлүктү түзүп, биринчи орунду алса, шайлоо жокко чыгарылып, кайрадан өткөрүлөт. Бирок талапкер партиялардын кайрадан катышуу укугу тууралуу мыйзамда так айтылган эмес. Ошондон улам биринчисинен өтпөй калган талапкерлер экинчи жолу катышууга моралдык укугу жок. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Кыргызстандын аймактарынын ичинен Ош облусунда шайлоочулардын саны көп. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында маалымдалат. Мыйзам боюнча шайлоого катышкан жарандардын жалпы санынын 7%нан жогору добуш алган партия парламентке келүү укугуна ээ болот. Аны менен катар 7 облус менен республикалык маанидеги 2 шаардан 0,7% босогодон өтүшү керек. Алдыда аймактардагы шайлоочулардын санын тизмектейбиз. Ош облусунда 682.603 шайлоочу, Жалал Абад облусу 643.774, Чүй облусу 586.664, Бишкек шаары 497.692, Баткен облусунда 284.265 шайлоочу, Ысык Көл облусунда 290.769, Ош шаарында 179.972, Нарын облусунда 176.202, Талас облусунда 149.011, ал эми чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар 32.580. Айта кетсек, быйыл парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт, ага 3.523.532 шайлоочу катышалары белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 39 эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 сентябрга карата Боршайком дүйнөнүн 31 мамлекетинен 24 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон 219 адамды эл аралык байкоочу катары аккредитациядан өткөрдү. Алар парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүшөт. Парламенттик шайлоо эскерте кетсек 4 октябрда өтөт, ага 16 саясий партия катышат. Сиздер Нурньюз маалымат программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө төмөнкү кабарларды толук баяндайбыз. Өлкөдө эттин баасынын кымбатташына эмнелер себеп болууда? Деги эле бул качан токтойт? Баткенде жана Ош облусунда ковид илдети жуккандар көбөйдү. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавирустан каза болгондордун саны 1 миллиондон ашты. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Армениядан Тоолуу Карабахтан чыгып кетүүнү талап кылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгрияга иш сапары менен барды. Кыргызстанда 29 сентябрга карата COVID-19 илдети дагы 167 кишиден лабораториялык жол менен жаңы кан аныкталды. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, илдет жуккандардын саны боюнча Баткен облусу 1-орунда. Баткенде 55 кишиден, Ош облусунда 38, Жалал Абад облусунда 31, Чүй облусунда 15, Ысык Көл облусунда 11, Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 5, Нарын облусунда 2, ал эми Таласта 1 кишиден вирус табылды. Ал эми бир күн аралыгында өлүм катталган жок. Өлкөдө эттин баасынын кымбаттаганына бир топ убакыт болду. Буга көпчүлүк шаар тургундары нааразычылыгын билдирип келишет. Ал эми монополияны жөнгө салуу агенттиги бул боюнча көзөмөл жүргүзө албастыгын айтышат. Анткени текшерүүгө алыш үчүн баа 20%га көтөрүлүшү керек. Бүгүнкү күндө эттин баасы 16%га гана өскөн. Баанын өсүшүнө өлкөдө малдын жана эттин экспорту көбөйгөнү да себеп болгонун адистер айтышат. Бирок жандыктардын сыртка сатылышы расмий эсепте бир нече эсе көбөйгөн менен расмий эмес эсеп андан да арбын.
Анын ичинде мал негизинен Тажикстанга жана Өзбекстанга жөнөтүлүп жатат. Ош шаарында эттин баасы август айынан тарта кымбаттай баштаган. Тагыраагы ой жана кой эти 360 сомдон 420 сомго чейин жеткен. Эт сатуучулар баанын өсүшү малдын коңшу Өзбекстанга көп санда сатылып жатканынан экенин айтышууда. Эми себеби ошо Өзбекстан малды көбүрөөк алган үчүн олар кымбат алып атат. Биз олорго тең эле биз да кымбат алган үчүн эт кымбаттап атат өзү. 420 сом болуп калды азыр. Койдуку деле 420, малдыкы деле 420. Элдер капада, эттин көтөрүлүшүнө эл капа, ушул эле. Эми мына неме дейлер, шаардагылар. Айыл жеринде жакшы болуп атат, дыйкандарга айрыкча. Алар жакшы пулга сатып атат быйыл. Эттин кымбаттаганы капчыгы жука карапайым элдин нааразычылыгын жараткан. Этке болгон баанын өсүшү алдыда өткөрүлүүчү шайлоого байланыштыгы бар деген пикирди да шаар тургундары айтышууда. Ар жактын нарды кымбаттап атат. Жашоо кыйындап баратат окшойт. Шайлоого жакын нарды кымбаттайт. Ошол кымбаттаткан ошол депутаттар. Шайланабыз дегенде бар жыгын бар каша кылып бүтүштү. Эттин ылдый түшкөнү жакшы эле. Тегил кымбаттаган эч ким каалабайт. Элдер айтып өтүп атат эмне жерде. 100 сомго мынча айталчу элем, мынчаны берип койду деп нааразы болуп. Ошону элге арзаны жакшы да, эмне кылса дагычы. Мындай кыйналып, кысталып ар коронавирустун эрделе күйгүзүп быйыл кыйнады, элдерге кыйын эле. Монополияны жөнгө салуу агенттиги бул боюнча көзөмөлгө албайт. Алардын айтымында баанын өсүүсү 20%га жогоруласа гана тиешелүү кызматка сунуш киргизе алышат. Бүгүнкү күндө этке болгон баанын жогорулашы 16%ды түзгөн. Мындан улам экономика министрлиги тарабынан токтом кабыл алынбаса эч кандай чара колдонулбайт. Бүгүнкү мезгилде 16%га көтөрүлдү. Мындайча айтканда 360 сомдон 16%га көтөрүлгөндө ушу 420 чейин көтөрүлдү. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө только түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эгерде ушунда мыйзамсыз же болбосо негизсиз 20% жогору көтөрүлүп кетсе, өкмөт тарабынан буга көзөмөл киргизилсин деген токтом чыгат. Эгерде токтом чыкса, анда биз көзөмөл киргизүүгө туура келет. Булардын айтымында негизинен эттин баасынын кымбаттаганынын бирден бир себеби базардагы малдын кымбат болушу. Ошол эле марттагы 5000 сомдук койлор бүгүнкү күндө 8000. Мындайча 60%га мал кымбаттап турат. Этке карата баанын көтөрүлүүсү сырткы экономикага да байланыштуу. Бүгүнкү күндө коңшу өлкө Өзбекстанда да эттин баасы жогорулаган. Ал эми малдын чет өлкөгө көп санда сатылуусу жана эттин экспорттолушуна суроо талап жогору. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча уй жана кой этинин баалары бирдей. Тагыраагы 420 сомдон сатылууда. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршамбаев, Нурньюз. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Армениядан Тоолуу Карабахтан чыгып кетүүнү талап кылды. Дүйнө жүзүндө коронавирустан каза болгондордун саны 1 миллиондон ашты. Бул туурасында Джон Хопкинс атындагы изилдөө институтунун расмий сайтында жарыяланды. COVID-19 каршы Россиялык Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы Белоруссияга алып келинди. Алдыда ушул жана башка дүйнө жаңылыктары кененирээк. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Армения Азербайжандын оккупациялап алган жерлеринен чыгып кетиши керек деп билдирди. Бул тууралуу Анадолу агенттиги жазды. Армениянын тышкы иштер министрлиги өз кезегинде Анкараны Азербайжан менен куралдуу кагылышта жалданма аскерлерди тартып жатат деп айыптады. Азербайжан менен Армения чектешкен аймакта 27-сентябрдан тартып кырдаал курчуп кеткен. Эки мамлекет чатак үчүн бири-бирин күнөөлөшкөн. Эл аралык коомчулук чырдашкан тараптарды чукул арада атышууну токтотууга, кеп сөзгө келүүгө чакырып жатат. Айта кетсек, Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолуу Карабах чатагынан бери касташып келет. Армения колдогон жикчилдер 1990-жылдардын башында Азербайжандын негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Армениянын коргоо министрлиги 18 жаштан 55 жашка чейинки армян эркектерине өлкөдөн уруксатсыз чыгууга тыюу салды. Бул тууралуу Спутник Армения билдирди. 55 жашка чейинки жарандар арасында аскердик мобилизация башталгандыгы маалымдалды. Мындай чечим өлкөдөгү аскердик кырдаалга байланыштуу кабыл алынды.
Эске салсак 27 сентябрда Тоолу Карабахта Армян жана Азербайжан аскер күчтөрүнүн ортосунда куралдуу кагылышуу болгон. 2 күнгө созулган кагылышууда 59 армян аскери жана 2 карапайым адам курман болду. Жүздөгөн адамдар жаракат алды. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги кагылышуу учурунда Армения 550 аскерин жоготкондугун билдирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусиянын президенти Владимир Путин менен Тоолу Карабахтагы окуяларды талкуулады. Буга чейин ал армяндарга өлкөнүн армиясы жооп кайтаруу үчүн колдон келгендердин баарын жасаганын айткан. Эки тараптын кагылышуу үчүн бирин-бири күнөөлөп келет. Джон Хопкинс атындагы изилдөө институтунун расмий сайтындагы маалыматка караганда дүйнө жүзүндө коронавирустан каза болгондордун саны 1 миллиондон ашты. Тагыраагы COVID-19 курмандыгы болгон адамдардын саны 1 миллион 825ке жеткен айтылды. Коронавирус чыккандан бери расмий түрдө 33 миллион 273 миң 720 кишиден COVID аныкталган. Алардын ичинен 23 миллион 56 миң 480 киши сакайып кеткен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жакынкы келечекке божомолу дагы жакшы эмес. Уюмдун адистери коронавируска каршы вакцина калың элге жеткиликтүү болгонго чейин бул оорудан дүйнө боюнча 2 миллион адам көз жумат деп айтууда. Орусияда bir суткада 8135 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул июнь айынан берки убактагы эң жогорку көрсөткүч. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин жарандарды санитардык талаптарды бекем сактоого чакырган. Москванын мэри Сергей Собянин жарандарды үйдөн иштөөнү улантууга үндөдү. Шаардагы коомдук жайларда, транспорттордо бет кап жана кол кап кийүү талабы күчөтүлдү. Орусияда мектептер ишке киргенден бери коронавирус илдети 75%га өскөнү, илдет тездик менен жайылып жатканы кабарланды. Бүгүнкү күнгө чейин Орусияда 1 миллиондон ашуун адам коронавирус илдетине чалдыккан. Өлкө оорунун жайылуусу жагынан АКШ, Индия жана Бразилиядан кийинки 4-орунда турат. COVID-19 каршы Россиялык Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы Беларуска алынып келинди. Бул тууралуу түз инвестициялар боюнча Россиялык фонд билдирди. Фонд бул азырынча дүйнө боюнча катталган бирден-бир вакцина экенин айтты. Аны клиникалык изилдөө жасоо үчүн Россиянын жер-жерлерине жеткиришкен. Эми бул процедураларга Беларусь кошулду. Ал препаратты алган биринчи чет мамлекет болуп калды. Клиникалык изилдөөлөрдүн Беларустун 8 медициналык мекемесинде жасала тургандыгы айтылды. Ыктыярчыларды эмдөө 1-октябрдан башталмакчы. Фонд 100 миң киши катышкан Беларустагы клиникалык изилдөөнү каржылап бермекчи. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгрияга жасаган иш сапарынын алкагында өлкөнүн премьер-министри Виктор Орбан менен расмий жолугушту. Ал Будапешт шаарындагы Кармелита сарайында өтүп, ардак кароол тизилип, Кыргызстан менен Венгриянын кийимдери жаңырды. Андан соң президент менен премьер эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин тар чөйрөдө талкууга алышты. Ошондой эле мамлекет башы Венгрияга болгон расмий сапарынын алкагында Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына гүл чамбар койду. Иш-чара ардактуу кароол ротасынын катышуусу менен аскер оркестринин коштоосунда өттү. Баатырлар аянты Будапешт шаарынын эң маанилүү аянттарынын бири. Ал ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын бир бөлүгү болуп саналат. Эстелик венгерлердин мекенинин калыптанышына жана венгер корольдугунун негизделишине арналып курулган мемориалдын алдында венгер баатырлардын урматына эстелик такта орнотулган. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Мындан арада окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. Мен болсо сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.